Баткенде эң актуалдуу жана эч качан элдин оюнан кетпеген бул чек ара маселеси экенин сүмөлүктүн бетине түшүрүлгөн сүрөттө ачыктады. Облус башчысы да көрөр замат бул жылы чек аранын чечилүүсү менен коштолоорун жоромолдоду. Ак элечек апаларда жаз майрамынын өзгөчөлүгү сүмөлөк кайнатып, таң эртеге чейин тилек айтылып бата кылынганында дешет. Мына ушул жерде да биринчи кезекте чек арадагы тынчтык, элдин жердин амандыгы тиленген. Сүмөлөк кайнатып, жакшы тилектерди айтып, президентибизге жакшы падышалардан болуп, элибизге жакшы президент болуп беришин каалайбыз. Өзүбүздүн балдарыбызга, тууган уруктарга, эли журтубузга аманчылык, тынчылык, дайым тынчтык болсун. Эч качан уруш болбосун, башка болбосун, ушу чек ара дайым жакшы жол менен чечилип, жакшылыкта боло берсин. Көктөмдүн майрамы болуп атат. Негизги өзгөчө майрам. Элдердин маанайы жакшы. Кичине биздин маселебизде чек арада. Чек арабыздан кичине кооптонуп, ошол жагынан кичине чек арабызда кыжалат болуп турсак дагы эл катары кичине майрам өткөрүп атабыз. Чек ара демек чек арабыз чечилип калса, ошого бизге окшогон чек арада жашагандарга кичине кооптонбой кенен жашап калганга кичине шарт түзүлөт эле. Садыр Нургожоевич Жапаровдун жана өзүмдүн атыман чын жүрөктөн куттуктайм. Облус башчысы президенттин жана өзүнүн атынан куттуктоо сөзүн айтып, акырында чек ара маселесине да ушкай токтолду. Эки тараптуу өкмөттөр аралык комиссия тынымсыз жолугушууларды өткөрүп жатканын, чек ара чечиле турган күндө алыс эмес экенин билдирди. Өкмөттөр аралык комиссияда тынымсыз иштеп жатат. Буйруса чек арабыз чечилген күн да келет. Урматтуу мекендештер, ылайык ар бирибиздин жүрөгүбүздө жакшылыктын, биримдиктин, бир туугандык сезим солуп турсун. Ушул ыйык күнү үйүңүздөргө кут конуп, элибизге ынтымак ырашкерлер үй бүлөңүздөргө бакыт таалай келсин. Баткенде өткөн салтанатка коргоо министри Бактыбек Бекболотов да катышып, чек арадан кооптонбоого ишендирди. Акыркы жылдары Кыргызстандын коргонуу мүмкүнчүлүгү жогорулап, заманбап курал-жарактар менен камсыздалганын айтты. Жоокерлерге да бардык шарттар түзүлүп жатканын кошумчалады. 2-3 жылдын ичинде бүгүнкү күндө аскерибиз жакшы техникалар менен, заманбап курал-жарак менен камсыздалып, бүгүнкү күндө жоокерлерибиздин жүрөгүндө эрки пайда болуп, эрдиги пайда болуп турган кези. Бүгүнкү күндө биз силерди ишендирип беребиз. Чек арабыз, бүгүнкү коопсуздугубуз жоокерибиздин колунда. Колунда жакшы куралдар бар. Буга чейин Баткен шаардык кеңеши чек арадагы окуяларга байланыштуу майрамдык салтанаттарга чектөө киргизген учурлар да болгон. Бирок өткөн жылы Нооруз майрамында ал чектөөлөр алынып белгилене баштаган. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.